Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кадырлуу көрөрмандар. Биз кадимки көнүп калган ушундай машыгуу залдардын биринdeyiz бүгүн дагы. Буга чейин бизде көптөгөн спорт чөйрөсүндө жүргөн жигиттер, кыздар сүйлөп келишкен. Бүгүн дагы кыргыздын эң сыймыктуу, биз сыймыктанган, биз сыйлаган, биз урматтаган деги биз эл эмес, дүйнө эли сыйлаган, анткени дүйнө жүзүндө дүйнө чемпионат алган Мээрим Жуманазарова бизде эфирде. Саламатсызбы? Маанай, ошондон баштайлычы. Маанай жакшы. Негизи спорт чөйрөсүндө жүргөндөр дайыма өзүн мындай шаңдуу алып жүргөнгө аракет кылышат экен да. Себеп дегенде маанайы түшүп калса, утулуп калышы мүмкүн. Же болбосо стресске түшпөгөнгө аракет кылыш керек экен. Негизи спортто жүргөндөр бул стресске түшпөйт деп коет да. Сизде андайлар жокпу ошо? Жок. Келиңиз, жаңылыктан баштап көрөлү да. Биз борбордук телеканал, жалпы Кыргызстан ичи эле эмес, көптөгөн мамлекетке чейин көргөзөбүз. Бул Азия ичинде телеканалыбызда чыгып турат. Ошол жака жүргөн биздин жарандарыбыз бар. Ошолордун баардыгына биздин Мээрим кандай жүрөт, эмне жаңылык кылып атат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден, Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Адаттагыдай эле азыр ошо машыгуулардын үстүндө ар бир дүйнө биринчилигине, Азия оюндарына, Олимпиада оюндарына даярдык көрүп жатабыз. Даярдыктар кандай болуп атат? Жылдан жылга мисалы үчүн спорт мындай күч алып баратат да. Азыр сиздерде кандай даярданып атасыздар, кандай машыгып атасыздар? Мисалы үчүн ушундай сонун жаркыраган зал, жаңы залдуу болдуңуздар. Ушул жөнүндө эле кенен айта берсеңиз болот. Биринчиден учурдан пайдаланып, Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Бул азыр биз олтурган залды бизге ушу Токио Олимпиадасынан кийин тез арада эле куруп берген болчу. Биринчиден терең ыраазычылык, анткени дегенде бизде азыр бул жакта жашап, алдына түшсөң эле подкачка кылган машыгуу залы, үстүндө болсо ковер деп коет, жана астында тамак ичкен жерлерибиз, жана ошондой эле бул жакта жалаң кыздардын өзүбүздүн бөлмөлөрүбүз бар. Бизге аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, условияларды орусча айтканда түзүп берди. Мен ойлойм, бизге бул артка тартпайт, тескерисинче алдыга түрткү болот. Чоң ийгиликтер жетүү үчүн бизге жакшы условия керек болчу. Бизге ошондой азыр условиялар түзүп берди. Дагы бир жолу терең ыраазычылык, буюрса колдон келген баардык күч аракетибизди жумшап, ушу кыргыз элибиздин, ата энебиздин, агайларыбыздын, бир туугандарыбыздын ишеничин актап, чоң ийгилик жаратам деген ойдомун. Бул эми сиздер ыраазы болуп турган, бул жалпы кыргыз элинин ыраазычылыгы болот да. Анткени деген кыргыздын желегин желбиретип жүргөн ушундай айымсыз, биринчиден сиз ала келсек, экинчиден ала келгенде ошо чынында сиз президентке канча ыраазычылык айтып атсаңыз, президент дагы айткандай ушунча жасап берип атат, алып берип атат. Бул жалпы журттун президенти Садыр Нуркожоевич. Сиздерде күрөш тармагында атайын бөлүнгөн Эркин Сатканбаевич. Ал кишинин сиздерге болгон мамилеси, сиздерди карап аткан көзөмөлү кандай болот? Абдан жогору деп айтсам болот, анткени дегенде бизде быйыл 2026-жылы Азия биринчилиги өттү, Бишкекте өзүбүздө. Өзүңүздөр көргөндөй абдан жогорку деңгээлде өттү. Бул эмнени билдирет? Биринчиден спорттун өнүккөнүн билдирет. Биздин ийгиликке жетишип жатканыбыз бул эмнени билдирет? Бул мамлекетибиздин өнүккөнүн билдирет. Ошондой эле чоң даражада Азия биринчиликтерин өткөрүп жатат. Мен ойлойм, келечекте дүйнө биринчилигин да өткөргөнгө бизге мүмкүнчүлүк болот деп. Жана ошондой эле Эркин Сатканбаевичке, жалпы биздин күрөш федерациясына, жана ошондой эле ажуубузга бардыгына мен терең ыраазычылыгымды билдирем, жана алардын ишине ийгилик каалайм. Кандай айкөлүү кызсыз да? Кандай ушундай жакшы кыз экениңизди көргөзүп атасыз бул жактан дагычы. Анткени деген сизди биринчиден чындыкты айтайынбы? Биздин көрүүчүлөрдүн сөзү, менин сөзүм эмес. Биздин кызыбыз деп мактанып келет. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү жанакындай балбан кыздардын арасында биздин эң сулуу кызыбыз деп да мактанып келет. Уктуңуз беле ошону? Ушул сөздү кандай кабыл алдыңыз? Эл жөн эле кыргыздар мактап атат дедиңизби, же чындап жүрөгү менен айтып атат деп сездиңизби? Бул жөнүндө такыр ойлонбоптум.
Уккан бирок Уккансыз да? Анткенде чынында биздин жалпы журтубуз мактап аткандан кийин калк айтса калп айтпайт деп коет го. Балбаныбыз дагы, сыймыгыбыз дагы, ошо айткандай дүйнөнүн сулуусу да сиз. Жанакы сиздер чогулуп жанакындай жеңиш менен, ийгилик менен кайтып келген маалда ошол сиздердин президент Эркин Саткынбаевич өзү негиздеген окуу жай бар. Азия эл аралык университет же. Ошол жака баратканда сиздерди мисалы үчүн өзгөчө кылып ошол жакта канча деген мамлекеттен келип студенттер окушат, 6-7 миң деген студенттер ошол күрөш чөйрөсүндө биздин балбандарыбыз келе атат деген сөздү алар дагы түшүнүп, сиздерге мындай башкача урматтоо менен көргөзүп, башкача тосуп алган экен да. Ошол окуу жай жөнүндө билесизби? Ооба, уккам. Мен ошо Азиядан чемпион болгондон кийин биздин федерация өзүнчө бизге сыйлыктар тапшырган. Андан кийин андан тышкары дагы ушул окуу жайга чакырып биздин спортчуларыбызды дагы өзгөчө маани берип тосуп алышты десем болот. Ал жактан дагы. Негизи алдыга дагы кандай максаттар бар өзүңүздө? Алдыда бардык ошо жеке эле менин эмес, бул кыргыз элинин, агайларыбыздын, федерациянын бардыгыбыздын жалпы максатыбыз бул биздин багыттагы жогорку деңгээлдеги ийгиликти, жыйынтыкты көргөзүү буюрса. Дагы болсо өсө берели, алдыга жыла берели деген жакшы тилек. Албетте, бул жакшы тилек жарымыбыз деп коет. Дагы келечек Кыргызстандын келечегинде ушул спорт чөйрөсүндө жүргөндөн кийин спортту дагы кандай көрө аласыз? Өзүңүз балбан кыз, спортсмен катары. Өзүмдүбү? Жок, негизи спорт чөйрөсү дагы кандай болот деп ойлойсуз келечекте? Мен ойлойм, азыр мамлекетибиз абдан жакшы өнүгүп жатат. Кайда караба бүт жакта жол оңдолуп аткан, стройка болуп аткан, үйлөр курулуп аткан. Мамлекетибиз азыр өнүгүү жолунда десем болот. Ошондой эле мамлекет өнүксө, бул спорт да өнүгөт. Ошондой эле мен ойлойм, bundan токтоп калбайт эч качан. Кудай буйруса, bundan дагы бизден дагы күчтүү спортчулар чыгат деген ойдомун. Сиздерди көрүп алып суктанып келаткан кийинки муун бар да. Ошолорго мындай өзүңүзгө шакирт кылып үйрөтө баштагандардан барбы? Менин атам машыктыруучу болуп иштейт. Ошонун кыздарын кээде убактым бош болгондо үйрөтүп калам. Жардам бересиз? Ооба. Аямай жок. Сизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Айткандай эле жаныбызда сизди көрүп биз суктанып, биздин кызыбыз деп мактанып келебиз. Бирок жаныңызда ушундай сүйлөшүп отуруп келсек, чынында эле элибиз мактагандай, сиздин тааныштарыңыз айткандай, чынында жакшы кыз деп мактап келгенде эле жакшы кызыбыз бар экен. Ийгилик болсун, алдыга койгондо максаттарыңыздарга жетиңиздер, дагы күчтөнө бериңиздер, чарчабаңыздар. Рахмат, атайын көңүл буруп, ушу жалпы элибизге бир ыраазычылык сөз болобу, кайрылуу айта кетсеңиз болот. Биринчиден кайра эле өзүбүздүн жакын ушу федерациябызга жана Теңтешев Эркин Саткынбаевичке жана ошондой эле биздин ажообузга Садыр Нуркожоевичке жана элибизге биздин ушу спортту колдоп жатканына биринчиден терең ыраазычылык билдирем жана бардыгына чын ден соолук каалайм. Бардыгынын ишине ийгилик. Чоң рахмат, сизге да ийгилик болсун. Эфирге атайын чакырып, же болбосо биз келгенде чыгып туруңуз, Сүйлөштүк. Рахмат, кайрадан жолукканга чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Албетте, Борбордук телеканал.